Ардактуу мекендештер, бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, соңку жылдары өлкөбүздө курулуш материалдарын чыгаруу жана кайра иштетүүчү өнөр жайды жандандыруу жаатында жакшы тенденция калыптанууда. Кыргызстан акырындык менен чийки-зат экспорттоочу өлкөдөн кайра иштетүүчү мамлекетке өтүп, жакынкы келечекте жогорку технологиялар менен продукция өндүргөн өлкөгө айланат деген ишеничибиз чоң. Бүгүн дагы бир маанилүү өндүрүштүк объектини Асыл-Таш Керамикс компаниясынын керамика плиткаларын жана керамогранит чыгаруучу жаңы заводун ишке киргизип жаткандыгыбыздын өзү буга айкын мисал болот. Бул заманбап ишканадагы Кыргызстандын өнөр жай тармагындагы жаңы барак өлкөбүздүн экономикалык суверенитетин жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган кезектеги чечкиндүү кадам десем жаңылышпаймын. Жалпы суммасы 40 миллион акчы долларын түзгөн инвестициянын негизинде курулган бул завод жылына 3 миллион чарчы метр керамика продукцияларын чыгарат деп мерчемделүүдө. Тагыраак айтканда, заводдун жылдык өндүрүштүк кубаттуулугу 3,3 миллион чарчы метрге жетип, 1 миллиард 500 миллион сомдук кирешени түзөт. Натыйжада орточо айлык акысы 50 миң сомду түзгөн 300дөн ашуун жаранды туруктуу жумуш орду менен камсыз кылат. Муну биз аймактарды өнүктүрүүнүн жана элибиздин турмуш деңгээлин көтөрүүнүн иш жүзүндөгү жыйынтыгы десек болот. Албетте бул курулуш сектору үчүн маанилүү. Анткени сапаттуу ички өндүрүш өлкөнү импортко болгон көз карандылыктан куткарып, баалардын туруктуулугун камсыз кыла алат. Урматтуу Сык Ата районунун тургундары, заводдун негиздөөчүсү өзүбүздүн эле мекендешибиз. Анын 15 миллион акчы доллары өлчөмүндөгү түз инвестициясы өлкөбүздүн ички рыногунун инвестициялык жагымдуулугун арттырып баратканын айгиленейт. Ошондой эле мурда чет өлкөгө чыгарылган кирешелердин кайра Кыргызстанга кайтып, кирешелерди легалдаштыруу мыйзамынын натыйжалуу болуп жатканынан кабар берет. Эсиңиздерде болсо керек, мындан 2 жыл мурда ушундай мыйзамды кабыл алып бергенбиз. 30 жылдан берки тапкан ташынганыңарды легалдаштыргыла дагы чет өлкөгө катып жатпай, биздин өлкөгө алып келип иштеткиле деп. Мына ошонун натыйжасы. Бул эле жигит эмес, 100дөн ашык биздин долларовый миллионерлерибиздин бардыгы легалдаштырып келип, ар кандай бирөө хаб салып атат, IT хаб, бирөөсү болсо завод салып атат, бирөө фабрика салып атат, бирөө ар кандай кирпич заводдорду салып атат дегендей мына. Ошондуктан биз мына 30 жыл бою көз карандысызыкты алган күндөн баштап саясат менен гана алек болуп келдик. Эми мына минтип иш менен алек бололу, завод фабрикаларды түзөлү, экономикабызды көтөрөлү, элдин жашоосун жакшырталы, анан мамлекетибизди күчтүү мамлекетке айланталы. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына дүйнөдө нелер гана болбой атат. Ошондуктан мамлекетиң күчтүү болсо, элиң тынчуктайт. Деги эле Чүй облусу бүгүнкү күндө Кыргызстандын өнөр жай борборуна айланууда. 2024 жылы облуска жалпы жонунан 140 миллион доллар инвестиция тартылган. Бул эл аралык жана ишкерлердин Кыргызстанга болгон ишениминин ачык белгиси. Аталган ири долбоорлор өлкөбүздүн өз күчүнө таянган өнөр жайын түптөйт. Асыл-Таш Керамикс бул чопо, ак чопо жана тала шпаты сындуу кыргыз жериндеги кен байлыктарды иштеткен ата мекендик ийгиликтүү өндүрүш. Мен буга чейин айтып келатканымдай, келечектүү долбоорлорду канааттануу менен колдоого алып келебиз. Бул долбоорлорду ишке ашырууга да мамлекет колдоо көрсөтүп, төмөнкүдөй иштер жүргүзүлдү. Жер тилкеси трансформацияланып берилди, газ жана электр энергиясы менен камсыздалып, инфратүзүм жакшыртылды, инвестициялык келишимдер даярдалып, тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашылды. Насыялык каржылоого мамлекет кепилдик берди. Бул дагы мамлекет менен жеке сектордун жемиштүү кызматташуусунун үлгүсү болуп калды. Заводдун CTBNT Group аттуу европалык белгилүү компаниянын заманбап жабдуулары менен жабдылышы сапаттуу жана экспортко жарамдуу продукция чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Заводдун продукциясынын 50%дан ашыгы чет өлкөлөргө экспорттолот. Буюрса, бул ишканадагы өнүгүп олтуруп, Кыргызстандагы дүйнөлүк рынокто атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырат. Урматтуу мекендештер, биздин максатыбыз
ишкерликти өнүктүрүү менен ар бир жарандын турмушун жакшыртуу болуп саналат. Бул сыяктуу заманбап өндүрүштөрдүн арбышы ишенимдүү өнүгүүнүн белгиси десек болот. Ачылып жаткан ар бир ишкананы бекем ишеним, талбаган аракет жана жаркын келечек деп айтууга толук негиз бар. Себеби биз өз ресурстарына таянган, өз элине ишенген жаңы Кыргызстанды куруу жолунда бара жатабыз. Ошондуктан мамлекет мындан ары да реалдуу секторлорду колдоо саясатын уланта берет. Биз инвестиция үчүн жагымдуу маанай жаратып, аймактарда ийгиликтүү долбоорлордун ишке ашуусуна шарт түзүп бере беребиз. Мамлекеттик органдар ар тараптуу жана натыйжалуу колдоо көрсөтүүгө ар дайым даяр. Мен ата мекендик өндүрүшчүлөргө туруктуу өнүгүүнү жана албан ийгиликтерди каалаймын. Асыл Таш Керамикс компаниясынын нарымы арта берсин. Рахмат көңүл бурганыңызга. Заводдун аянты 11 гектар жерде жайгашкан. Бул Союз убагындагы Иримызы деген завод болгон экен. Биз сатып алганда ушул территориянын баары тең бүт заброшенный болчу. Бүт ушунун баары тең инфраструктура, бүт жол баардыгы тең жаңыдан сналя курулду. Бүт баарын жаңыдан түртүп, бүт баарын жер түстөп, бүт баарын жаңыдан курдук. Бир эле, эки эле здание бар болчу, алар ошо карыл калды. Эски заводдун эмеси. Бул жерде мурун литейный цехтер жана Союз убагында чугун эмелерди куйган эме болуп экен. Азыркы завод болсо полностью 25 миң квадраттын ичинде жайгашкан. Заводубуздун оборудование полностью итальянский оборудование, CTBT компанияныкы. Мощность, суточный мощность 10 миң квадрат чыгарабыз, полный объемга жеткенде. Бул биринчи этаптагы производствонун объему, көлөмү. Планда негизи биз эки этапка бөлгөнбүз. Экинчи этабыбыз бар. Экинчи этапта буюрса дагы эле ошончо 10 миң квадрат чыгарабыз деген алдыда максатыбыз бар. Өзүбүздүн заводдун лабораторияларыбыз бар. Азыр кирип лаборатория менен таанышып кетсек болот. Ар бир чийки затты ушул жерден өзүбүздүн лабораторияда текшерип, химический составын карап, бүт баарын өзүбүз подбор кылабыз. 70% бүт эме сырьёнун баары өзүбүздүн сырьёдон колдонулат. Бул жерде ошо бизде керамогранит чыгаруучу сырьёлордун образецтери. Булар көлдөн, таш көмүрдөн, ар кайсы жактан чогултабыз. Үстүнө коюлчу ангоба, глазур эмелердин баарын только Италиядан алып келебиз. Сичер компаниясынын продукциясы булар. Биз жакшы сапаттуу продукция чыгарыш үчүн ошо чет өлкөнүн жакшы мындай сапаттуу сырьёсун колдонуп атабыз. Анткени биздин рынокто жакшы продукция аз болгондуктан биз жакшы сапаттуу башка өлкөлөргө да жакшы мындай чыгаралчу продукция чыгаралы деген максаттабыз да. Ошон үчүн мындай. Канча процент импорт кыласыңар? 65%-ын буюрса сырьёнун биз где-то бир 15-20%-ын эмесин. Калганы өзүбүздүн материал. Бүт өзүбүздүн. Буларды дагы келечекте буюрса мындай чет-четинен ангобаларды өзүбүздөн мындай пландар бар. Жактан чыгарсак болот. Ошону пландап атабыз. Эң жакшы болот эле 100% өзүбүздөн болсо. Болгон кыргызский орнамент түшүргөнгө болобу? Болот. Бүт нерсени чыгарсак болот. Бизге деген азыр өзүбүздүн дизайндары бар. Андан тышкары азыр гос объектилер көп. Любой кандай керек болсо ошолорго ылайыктуу кылып дизайндарда бүт нерсени жаза алабыз. Азыр дагы ичине кирип образецтерди көрсөтөбүз. Ийгилик. Ошол жерден. Жакшы. Көп заводдордо зданияларды утеплять этпейт, баягы легкий кылып, биз утепление кылып, кышкысындагы жасаганга эме кылып атабыз. Бул болуп аткан ремонт немелер, бул ошо линиялар, бул общий генплан. Азыр уруксат берсеңиз, бул продукциялар биздин чыгарып аткан. Азыркы этапта мына булар чыгарып атат. Бизде азыр планга коюлган продукциялар бул жаңы тенденциялар. Ник алыш керек экен да булардын баары. Мамлекеттик ипотекалык компания алыш керек өзүбүздө. Бул жогорку сапатта. Онун булгандары өлкөдө бир деңгээлде эң негизги стандарттын эмеси ошол
керек, айтып коюш керек. Эгер өңдөр туура келбесе бизге кандай өң заказ берсе Керек болсо ошол. Мен аны түшүндүм. Моуну силер дагы өтө кымбат кылып ийбей, баягы конкурент кете тургандай азыркы беришиңер керек. А то мамлекеттик ипотекалык компанияга да кымбат болуп кетсе аны албай калабыз. Анткени баягы социальный проект боюнча өтө кымбат болуп кетсе да Бизди бул баягы грязный зона деп коет. Бул жерден баягы аралашып, жазап, камол бүт баары ушул жерден башталат. Азыр биз башынан баштап тааныштырайынбызды. Бул биздин зона загрузки деп коет. Биз топурактардын баарын дайындап бул жерге алып келип алабыз да. Бул бункер загрузкалар ар бирөөнө жүктөп, мындан ары болсо алдында өзүнүн дозаторлору бар. Бүт баарын вестери менен дозированно уже мельницага жөнөтөт. Транспортировочный линиялар менен барат. Мельница непрерывного помола, ичинде алюминиевый шарлар болот. Майдалап, в жидком виде бул жерде 170 кубтук жердин астында емкостер бар. Бул жерге келет. Мындан өйдө чыгат дагы атомизаторго барат. Атомизатордан кургатылып, влаганы алып, порошок кылып силастарга жүктөйбүз. Принтер аркылуу өткөрүп, кандай бизге сүрөт керек болсо, кандай дизайн керек болсо, ошону үстүнө бетине беребиз дагы, андан дальше уже печке кирет бизге. Брактарды кайра переработка кылабыз. Бышелектер, бракторду кайра эме кетиребиз. Эң чоң оборудование, кымбат оборудование ушул. Бул жерде оборудование баары тең, баардык оборудование акыркы чыгарылган заводдун модернизированный эң акыркы эмелери, оборудованиялары да. Муздатасыңар андайын, Муну азыр ошо тиги эмеден чыккандан кийин, ар жагынан өтөбүз азыр. Бул аспирационный система, ар бир установкада ушундай насостор турат. Чаң болбош үчүн бүт баарын соруп, тазалап турат да. Сыртка выброс болбойт. Анан ар бирөөнүн өзүнүн глушительдери менен баягы шумда болбош үчүн, элге зыян келтирбеш үчүн жасалган. Выброс дагы печкадан мындай эч кандай химический выбростор дагы жок. Андан тышкары бизде роботтор дагы иштейт. LGV деп бул маңдайыбызда келаткан роботтор уже өзүлөрү поддондорду алып, жыйнап иштешет. Өзүбүз бул жактан Кыргызстандан жасалган, полностью. Партия түбүндө жасап барган эме. Оборудованияны, строительствонун баарын тең биз өзүбүз салдык. Макул, давайте. Жакшы. Ийгилик. Рахмат сиздерге.